Токмокдон келдиңиз да, Бегимай 3 декабрь күнү ТЗОдогу акысыз адвокат көрсөтүүсүнө байланышка чыгып, комиссия тарабынан тандалып алынган. Адвокат менен камсыз болуу үчүн ал мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборуна келди. Мамлекеттик адвокатты алуу жөнүндө арыз жазасыз. Сиздин арызыңыздын негизинде биз жарандык иш боюнча графикте кайсыл адвокат болсо, ошону дайындап беребиз. Бул каарманыбыз 2019 жылы Кемин шаарынан $4,500 үй сатып алган. Анын $3,400 берип, $1,100 кийинчерээк бере турган болот. Бирок аны убагында төлөй алган эмес. Натыйжада же үйдөн, же баштапкы берген акчасынан жок талаада калган. Мен ошо сурана турганым эле үй мага жазылып, даже эметпесе дагы, жазылбаса дагы мага ошо үй сатылып, мен берген суммамды $3,400 мага кайтарып берсе эле мен ошого ыраазы болот элем да. Бегимайдын мындай каалоосун канааттандыруу үчүн мындан ары адвокат иш алып барат. Сиздин маселеңиз боюнча үй бул Токмок шаарында жайгашкандыктан биз Токмок шаарынын адвокаты Исакеева Айнура Кочкорбаевнаны дайындадык. Бул жарандык иш боюнча графиктеги бүгүнкү дежурный адвокат. Биринчи топтогу майыптыгы бар Бегимай 2 баласы жолдошу болуп, сарайда баш калкалап күн өткөрүп келишет. Балдары бала бакча, мектепке бармак тургай эмдөөдөн өткөн эмес. Ушундай шартта Бегимай балдарына жөлөк пул алуу үчүн тиешелүү мекемеге кайрылса, бага турган күйөөң бар экен деп жөлөк пул чегеришкен эмес. Жолдошуңуз иштейби? Ошо иштеп күнүмдүк таап, наныбызды таап келип атат да. Анан мен соцпомощка кайрылгам. Жок, болбойт, биз бербейбиз деди. Мен иштей албайм. Өзүм дагы жаңы операция болдум. Бул тууралуу биз Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кабарлаганбыз. Бегимай бүгүн бизге байланышып, жакшы кабары менен бөлүштү. Кече мага соцпомощтон чакырышты. Мен саат 1-лерде бардым. Барып, мен деген документтердин баарын толтурдук. Мени көзөмөлгө алышты. Мен балдарыма пособие алып баштайм. Андан тышкары эме болот. Мен еще малоимущий деген тизмесине кирдим. Светке, анан ушу бир коммунальный услугага жардам болот деди, скидка болот деп. Анан балдарымды садикке, школго орноштурганга жардамдар болот деп ушинтишти. Абдан жакшы кабыл алышты. Бүт документтеримди толуктап жазып, бүт эметип беришти. Аябай тез аралыкта, ылдамдыкта баарын бүтүрүп беришти. Албетте, Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин мындай ыкчам иш аракети мактоого аларлык. Бирок, эмне себептен бул үй бүлө буга чейин аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн тизмесине кирген эмес? Эмне үчүн балдары 4кө, 7ге чыгып калганча жөлөк пул берилген эмес деген суроолор ачык бойдон калат.